Чекиров Эралы — улуу ата мекендик согуштун ардагери. 1928-жылдары ликбезеде окуп, өзүнүн сабатсыздыгын жойгон. Чекиров Эралы үй-бүлөсүн алып, жан сактоонун айынан Ош облусуна көчүп кетет. Ал жакта коллективдештирүү иштерине активдүү катышып, Бүргөндүү айылдык советтин катчысы, кийин төрагасы болуп шайланат. 1932-жылы Кайрат уулу өскөн жерине келип, Покровка айылында сүттү кайра иштетип, май чыгарган чакан завод ачып, аны жетектейт. 1935-жылы Фрунзе шаарындагы токойчулар даярдоо курсун бүтүрүп, Тоң районунда Барскоон айылында башкы токойчу болуп иштейт. 1942-жылы советтик армиянын катарына чакырылып, чет шаарларындагы офицерлер даярдоо окуу жайында окуп, ошол жылы улуу ата мекендик согушта батырларча курман болот.